Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Сиздер менен уникалдуу ислам берүүсүндө кайрадан жүздөшүп жатканыма чын дилимден кубанычтамын. Бүгүн бизде өзгөчө конок, өзгөчө мейман, өзгөчө мусулман бир тууган десек болот. Ак Демилге коомдук фондунун жана Элистан балалык борборунун мурдагы директору, көптөгөн наширлардын аткаруучусу, автору жана композитор Турдакун Ниязалиев мырза конокто. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Рахмат. Кош келдик. Турдакун мырза, негизинен сиздин жашооңузда динди тапкандан кийин эмне өзгөрүү жана эмне өзгөчөлүктөр пайда боло баштады? Ушундан баштабайлыбы? Жарайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Динди эми албетте биз кичинекейибизден эле баарыбыз өзүбүздү мусулман деп эсептегенбиз. Ошол биз Союздун учурунда төрөлүп, ошо Союздун учурунда көрүп калдык. Ал убакта билесиңер, ал убакта ичкилик аябай көп болчу. Ар бир көчөдө, ар бир бурулуш, ар бир кайрылышта 5тен 6дан адамдар арак ичип отурчу эле. Өтө кыйын болчу. Мындай соо кишини кездештирүү өтө сейрек болчу. Ушундай учурда биз балалыгыбыз өттү. Бирок ошол кичинекейибизден бери эле менин бир баягы чоң апам дайыма мага берген кеңеши бар болчу. Молдого жөнөтө берчи да, молдого бар, молдодон тамга үйрөн деп эле. Бирок айылыбызда ошо Бакир молдо деген бар эле. Азыркыга чейин Бакир молдо тирүү. Ошодон тамга үйрөнүп, 3-4 сүрө үйрөнсөк керек, ошо Фатиханы үйрөнгөнбүз. Анан бирок мындай динди дагы бир аз кененирээк түшүнгөнүбүз мен 6-класста учурум болду. 6-класста Шамсуддин деген агайыбыз бир устаз бар эле. Ал азыр каякта экенин билбейм, ошо Ислам университетинде окучу экен. Каникулда бир айга биздин айылга барып сабак өтүп, ошол жерден намазды үйрөтүп, намазды эмнеге окуйбуз, орозону эмнеге кармайбыз деп, ошол убакта түшүнүк киргизип, арабча тамганы мындай чыныгы махраж деп коет го, жана чыныгы махраждар менен үйрөтүп, анан ошондо кичине түшүнүк пайда болгон. Бирок болбой эле баары бир чөйрө деген чөйрө, динден аябай деле динге бекем болгон жокпуз. Жаш балабыз. Мен динге келгеним ошол 2003-жылы университетке тапшырганда, ошо Кыргыз Кувейт университети болчу ал убакта. Ошол жерге келип, чыныгы араб устаздардан мындай динди көрүп, ошол убакта менин жашоомо чыныгы дин кирди десем болот да. Себеби мен толук баягы акылыма кирип калган учурум. Эмне өзгөрдү дегенде, биринчи эле адамдын мүнөзү өзгөрөт. Себеби жанагы жаман жуман өзүңдүн мурунку сыпаттарың бар го, ошолордон алыстаганга аракет кыласың. Мисалы биз переходный возрастта мектепте окуп жүргөндө жаман адаттарыбыз көп эле, ошол жаман адаттардан ошол дароо эле өзгөрдү да. Мен ошондо мен керек болсо анализ кылгам, демек адамды эң күчтүү тарбия бере турган бир гана дин экен. Мисалы ата-эне деле дин аркылуу тарбия бербесе, мугалим деле 11 жыл тарбия берсе деле, бирок дин аркылуу болбосо кыйын экен. Мен ошончо тарбиядын мисалы 18-19га чыкканга чейинки тарбиям бирок 1 жылда эмес, керек болсо жарым жылда алган тарбиям жанагыдан 10 эсе жакшы болду да, мени өзгөрткөнгө түрткү болду. Анткени дегенде дин дегенде сени дайыма Алла көрүп турат деген нерсе сени оңдойт да. Ата-эненин же улуулардын же мугалимдердин кадимки тарбиясы мындай бол, андай бол, бул жаман, бул жакшы деген нерсе адамдардын алдында гана иштеши мүмкүн да. Кой, ушул нерсе жакшы нерсе, мен жакшы болойн. Бул адамдар карап турат мени. Ушул нерсе жакшы, бул нерсе жаман, адамдардын астында жаманым бол. Бул адамдардын астында гана иштейт экен дагы. Анан качан баягы Алла деген нерсе жүрөккө кирип, Алла көрүп турат деген нерсе иштей баштаганда, сен Алла адамдар бар жерде, жок жерде деле ошол жанагы мүнөзүң калыптанат экен да. Демек, бул дин бизге өтө керектүү нерсе. Негизинен баягы дин дегенде көпчүлүк үчүн оор тема да. Себеби дегенде динди дегенде дароо намаз окуш керек деп ойлойт, 5 убакыт арат алыш керек деп ойлойт, орозо кирет, анан ушундай жанагындай адеп акылак көпчүлүк жерден баягы корунуш керек, өзүн сакташ керек деген нерселер аябай адам үчүн оор көрүнөт дагы. Анан баягы ушуну мындай кичине кое турсамбы, улгайганда баштасамбы дегендей ушундай ойлор келет да. Негизинен эле динди кантип бир оңой жол менен коомчулукка жеткирсе болот? Бул эми баягы эле напси да, напси. Мисалы үчүн бир адамдын ичкиликке болгон немеси бар да, бир адамдын зынагы болгон. Мисалы көп эле адамдарга
намаз окуу, сен 40-ка чыктың, 50-ге чыктың дейсиң да мисалы. Же болбосо 30-ка чыктың деп деле айтсаң, мен азыр динди баштасам ичкиликти кантип ичем деген ой бар да, же зынага барбай калам деген. Кудай өзү кечирсин, ушунчалыкка чейин адамдардын ой жүгүртүүлөрү бар да. Бул ошол напсине эле кулу болуп калган адамдарда буну тарбиялаш керек, сөзсүз. Эми дин өтө жеңил нерсе. Менимче буну дин менен жана жашаган адамдар билет. Мен унутуп атам, бир салихтинби, бир алымды айткан сөзү бар экен да. Эгерде дейт, биз могу диндеги адамдар кандай нематта экенибизди билгенде, могу падышалардын бала чакасы билгенде, бизден бул нерсени кылыч менен тартып алышмак дейт да. Мындай бунун нематын диндеги адамдар гана билет да. Бунун жакшылыгын диндеги адамдар билет. Эми ошон үчүн Алла Таалам бардыгына хидаят берсин деп тилек кылабыз. Кимге хидаят бербесе, буну оор сезе берет экен да. Мисалы 5 убак намаз окуу. Азыр билбейм, мисалы кыжалат болуп кетесиң, асыр намазың күн батып баратса, сен жолдо пробкада кетип атсаң, аябай кыжалатсың. Эмнеге? Ошол сен үчүн рахат да, мисалы асыр намазын окуу. Же болбосо окубай калсаң, ошончолук кыжалат, жана тамеки чекпей калган кыжалат болгон биякта калсын да, мисалы тамеки чекпей кыжалат боло берет го, мисалы. Бул дин деген ушунчалык рахатын сезип алса, иншалла менимче өтө жеңил болот да. Бул дин эки жүздүүлөр үчүн гана оор болот деп эсептейм да. Куранда аяттар бар го. Эки жолу намаз жөнүндө келген да, ошол жерде эки аятта тең айтат да, алар намазга турганда жалкоолонуп турушат депчи. Мына ошолор эки жүздүүлөр дейт да. Ошол жерден биз өзүбүзгө мындай суроо бериш керек да, мен кандаймын, кандай мусулманмын, мен мусулманмын деп жүрөмүн, бирок мен мусулман моюндагы парыздарды аткарып атамбы? Ошол ар бир намаз окубай жүргөн, же болбосо Рамазанда ысыкта мен анан стройкадамын дегендер бар да. Ошолорго суроо да, сен анда мусулманмын деп айтпай эле коюшуң керек. Мусулман болсоң, анда сен эмнеге Алла Таала парыз кылган орозону же намазды, же болбосо зекетиңди бербей жүрөсүң? Ошого өзүбүз ар бир суроо берип коюшубуз керек да. Эми бул баардык жашоону Алла берип атат да. Мисалы 24 саат күнүнө жашайбыз. Бирок 24 сааттын ичинде бир 1 саат убактыбыз эле кетет экен да намазгачы мисалы. Эң оор ушу намаз да өзү адам затына мындай оор келген ибадат намаз. Бирок эми бул деле жаңы баштоочулар үчүн оор болушу мүмкүн, бирок намаз окугандар үчүн бул рахат нерсе да. Бирок ошол 24 саат Алла Таала сага жашоо берип атат, бирок ошо 1 саатты Алла үчүн бөлө албасак, анда биз эмне үчүн эмнебиз менен мусулманбыз? Мындай сөздөр бар го, эң кымбат нерсе бул жашоо дегенчи. Мисалы азыр эч ким сатпайт жашоосун, эч ким. Алтынга көмүп койсоң деле сатпайт да. Бирок ошол жашоону, ошо эң кымбат нерсени Алла Таала бизге бекер эле бербеди. Мына жаша деп, бирөөнө 50 жыл, бирөөнө 60, бирөөнө 80, бирөөнө 100, бирөөнө 20 жыл, бирөөнө 1 күн болсо деле, ошол 1 күндүк жашоону да эч ким бербейт сага. Сен өзүң балаңа да бербейсиң да 1 күндүк жашоону. Же энеңе бере албайсың мисалычы. Бирок ошол эң кымбатты Алла Таала берди, бирок ошол Алла Таала берген жашоону биз кайра Алла Таалага 1 саат убактын бере албайбыз да. Ошон үчүн мен айтат элем, ар бир адам ойлонуш керек да, мен жашоого эмнеге келдим деген нерсе менен өзү ой жүгүртсө, бул жашоо бүтпөйт, бул тирилик бүтпөйт. Көрөкат бүтпөйт. Көрөкат бүтпөйт. Буну барып түшүнүп баштайт кезиң. Канчалык тытынсаң деле Алла Тааланын берген нерсесин алат экенсиң. Тытынбасаң деле ошону алат экенсиң да. Мисалы эми бул деген нерсе тытынбай жатып ал деген нерсе эмес. Хадисул Кудсиде келет го, эй адам баласы, сен менин ырыскымдан коркпа, мен ырыскым кенен дейт да. Сен эгерде мен сага бөлүп берген нерсеге ыраазы болуп жашасаң дейт, анда мен сенин денеңе, мен сенин жүрөгүңө ушундай рахат тартып алайм дейт. Эгерде сен менин бөлүп берген нерсеме ыраазы болбосоң, сенин денеңе дагы, жүрөгүңө дагы кыжалаттык салам дейт да. Бирок дейт, эмне дейт? Эй адам баласы дейт, сен мен берген гана нерсени ала аласың дейт да. Сен канчалык чуркоо дейт. Ушунчалык чуркайсың, бүгүнкү күн гонка го. Ушунчалык тирилик деп чуркап жүрөбүз, бирок натыйжасында Алла Таала берген нерсени алабыз. Ошо айтып атпайбы Алла Таала? Сенин дейт, эгерде мен берген нерсеге ыраазы болсоң, мен сени жанагы жаныбардай кылып чуркатып коем дейт, айбанаттай болуп, жана арстан, жолборс, жана эмне дейбиз дагы, гепард, леопард дейбиз го. Ошолордой кылып чуркатам дейт, бирок натыйжасында баары бир мен берген нерсени аласың дейт. Бирок мен ошону статистиканы карап көрдүм да. Арстан, жолборс, же болбосо берки леопарддар 10 жолу чуркайт экен, экөөсүнө жетет экен да. 8-ин качырат экен да. Анан биз
10 жол чуркасак деле экөөнө жетишибиз мүмкүн деген май келет да. Ошон үчүн Алла тааланын бергенине ыраазы болуп, канаат кылып, эми чуркаш керек, ооба. Бирок ниет жакшы болуш керек. Ушул адалдан табайын, адалга жумшайын, же диниме жумшайын, же баламдын окуусуна жумшайын, баламдын ден соолугуна жумшайын. Жакшы жака нерсе, жакшы ниет кылса бул деле жакшы, бирок ошол учурда Алланы унутпайлы деген сөз да. Керемет жооп. Негизинен бул акыркы бир 5 жылдан бери биз байкап калабыз да, Рамазан айы келгенде дайыма ошол жаштардын басымдуу бөлүгү орозо кармашып, тарабихтер келгенде орундар жок болуп, жана мечиттерден көчөгө чейин чыгып кетип, анан көпчүлүк бөлүгүндө биз жаштарды байкайбыз да. Бүгүнкү күндө ошол жаштар сиздин оюңузча туура эле бир багытка бет алды деп ойлойсузбу? Ооба, Кудай буйрса, мен де ошол нерсе сүйүнтөт. Жаштар азыр мечитке барсаң, 70-80% жаштар да. Орозодо деле, тарабихте деле жаштар. Биз кичинекей кезде чалдар менен окучук да. Жалаң. Негизинен улуумун эле го. Жалаң абышка чоң улгайган кишилер менен нар 50-60-тан нары да. Керек болсо 50 жаштагылар жок болчу, мен аз болчу, өтө аз болчу. Мисалы мен Стамбулга көп барам, мечиттерине кирсең, Түркияда азыр 40-50 жаштан өйдөнкүлөр, жаштар жок да, аз жок эсе. Бул өкүндүрө турган нерсе да. Алар батышты туурап кетип атат деп ойлойм да. Биздики Кудайга шүгүр, жаштар жакшы жолго түшүп кетип атат. Ошол учурда деле жаман жолдо кетип аткан жаштар дагы бар да. Мындай мен ойлойм да, биздин Кыргызстанда жаман менен жакшы аябай каты жарышып кетип атат да. Бузукулук менен акыйкат, ак менен кара каты жарышып кетип баратат. Бирок мен ойлойм көпчүлүк жаштар акыйкат жолун тандашып, мындай азыр ичкилик жок байгандай жаштардын арасында. Ар бир адам, ар бир жаш жигит жок дегенде жумага барат да. Жумага барып, ошол жерден ногул адал, ногул арам деген нерсени угуп калды да. Жок дегенде угуп калды, ошол нерсени амал кыла элек болсо да угуп атат азырчы. Ошол нерсе ойлойм биздин келечекке бир жакшы мөмөсүн берет болуш керек. Себеби дин деле ушундай да, ыхлас деле бир күндө келбейт экен. Сахабалар да айтат го, биз ниеттерибизди чарчаган неме, жаңылагандан чарчадык депчи. Ыхлас деле ошондой экен да, жылдап намаз окуп 10 жыл болобу, 20 жыл ошондо анан бир келет экен да ыхласчы. Ага чейин баары рия деген, шайтан деген нерсе аралашып кете берет экен. Ошол сыяктуу эле азыр бүгүнкү күндө жаштар угуп коюп атканы деле, жумага барып жок дегенде жумабек болуп койгону деле чоң нерсе да. Себеби ал үрөөн себилип атат деп ойлойм. Буюрса бул жакшы жакка кетип атабыз деп ойлойм. Эч кандай диндин бир зыяны жок да. Эч кандай бир мындай бир грамм дагы бир шек санабаш керек, динден бир жаман нерсе табат депчи. Бул эң сонун нерсе деп ойлойм. Негизи биз көпчүлүк учурда узак сапарларга чыкканда, маселе кылып анан наштырларды укканда көпчүлүгүнүн жүрөгү титирейт. Көпчүлүгүнө таасир берет да ошол наштырларчы. Анан негизинен ушул нашитти ырдап калганыңызга эмне себеп болду? Кантип ушул жолду тандап алдыңыз? Биринчи багы оор болдубу бул жол же жеңил болдубу? Негизи мен кичинекеймен эле мындай ыр чөйрөсүнө жакын болчумун да. Мектептеги иш-чараларга, маданий иш-чараларга дайыма активдүү катышчумун, бирок университетке келгенден кийин ырдабай калдым. Такыр ырдаган жокмун. Ырдабайм деп да чечкем. Ошондо бир устаздар айтып калды, нашит ырдасаң эмнеге болбойт, болот депчи. Анан ошондо деле көп деле мындай маани берген жок болчумун. Анан бир группалашым бар. Ошол Куштар деген группалашым, ошол жүрсөң мен сага бир ыр угузам. Ал убакта интернет деле жок, телефон да жок да колдорубузда. 2003-жылдары, 2003 болчу. Интернет клубка барып, ошол жерден интернетке акча төлөп, анан ошол жерден YouTube'ду ачтык беле, билбейм эмнени ачканбыз. Ошол Сами Юсуфтун Аллахтын ысымдары деген ыр болуш керек эле, же Муаллимби экөөнүн бирөөсү да. Ошону угусканда, ушундай ыр бар, мынакей уксаң, ушинтип ырдасаң болот да деп тим эле колуман жете эле алып барган да. Жүрсөң көрсөтөм депчи. Анан көрө алып аябай таң калгам да, ушинтип ырдаса болобу деп. Анан келип устаздардан сурасам, устаздар ошо болот деди. Эми бул жерде эки көз караш бар. Болот, болбойт деген. Анан ошол устаздардын болот деген көз карашына таянып, анан
ушундай нашидтерди ырдап баштадык да. Негизинен нашид ырдаганда эл кандай кабыл алды? Эл жакшы кабыл алат, себеби мындай да, менимче мен мынтип ойлойм да, бул нашид деле барып баягы фатвалар бар да, фатвалар бир убакта иштейт, бир убакта иштебей калат го. Ошол сыяктуу эле мен ойлойм, бир 10 жылбы 20 жылдан бул да нашид да болбойт деген фатвалар чыгып калышы мүмкүн биздечи. Эмнеге дегенде, бизде коомдо азыркы учурда керекпи дейм да. Себеби азыр жаңы бир неме тенденция дейбизби, жаңы трендтер дейбизби, иши кылып рэптер чыгып атат да. Ал жактарды уксаң, азыр жаштардын көбү рэп угуп кетти, бүттүк эле. Азыркы рэперлер аябай ырчылардан да популярдуу болуп кетти. Ал жакты бирок уга турган болсоң, беркиндей жанагындай нашаны реклама кылган, зынаны реклама кылган аябай бизде Кыргызстанда деле ушундайлар аябай күчөп кетти. Бирок бул негизи дүйнөлүк деңгээлде ошондой күч алып барат. Негизи эле ошондой болчу, дүйнөдө бар болчу, бирок бизде Кыргызстанга да ошол нерсе келди да. Анан баягы ырды деле ушу нашидти болот деп айткан алымдар деле альтернатива катары алаксыткыла мындай элдерге болбойт деп туруп не бересиң, азыр эчтеке бере албайсың, ошону ырдап тур деген эле нерсеси болуш керек деп ойлойм да. Анан себеби дегенде, мисалы Жубайма деген ыр чыкканда, мен анчалык күткөн эмесмин, бирок көп үй бүлөлөр жарашты деп айтышып жүрүшпөйбү, бирок ошол чындап эле мага бир 5 адам байланышты. Ошон себеп болду деп, 5-өн 5 башка мындай өзүнүн бир тарыхчасы бар. Бирөө айтат да, КТРКда неме болуп иштейм дейт, оператор болуп иштейм дейт. Мен тааныбайм ал кишини, өзү чалып, телефонуму алып, жолугуп келип айтып атат да. Анан аялым кызгана берет, экөөбүз уруша беребиз дейт, күндө уруш, күндө талаш. Анан мен жададым дейт. Жумушта отурсам дагы чалып, экөөбүз урушуп кеттик дейт. Анан жадап ошол жерден телефондон болду, экөөбүз жашай албайт окшойбуз, мен азыр үйгө келем, үйүңө алып барып таштайм деп, анан жумуштан чыгып үйгө келип машинага отургузуп, жүктөрдү салып дейт, бир немеге. Одиссей, Honda Odyssey деди окшойт. Машинага жүктөрдү салып, такси жалдап, анан кетип атабыз дейт да, жолдочу, үйүнөчү. Үйүнө кетип атат. Кайната кайненеме жеткизейин деп кетип атсам, радиодон чыктыбы дейт, буларды укпаптырмын дейт. Же неден, дисктен, же флешкадан койдубу дейт, чыгып, ушулар чыгып калды дейт, сенин Жубайма. Кетип атабыз дейт, как будто экөөбүзгө жазылган сыяктуу ыр дейт да. Ошол учурга жазылган сыяктуу дейт. Анан карасам аялым ыйлап атыптыр дейт да. Анан кечирип коңузчу мени дейт. Анан ошол жерден дароо таксиге айттым дейт, артка кайтар депчи, артка кайрылып кеттик дейт. Ошо менен токтоп калдык дейт. Мына 2 балам дейт, тирүүлөй жетим калмак, рахмат деп, рахматымды айтып коеюн деп келдим деп келиптир да. Ошол сыяктуулар көп да. Бир Таласта да бир тамада бала бар. Ошол бала айтат, аялым экөөбүз кыскасы таарынышып кетип, аялым кетип калды дейт. Анан 1 айдай келбей койду дейт. Барсам да кайната кайненем такыр болбой койду дейт. Бербей койду дейт. Өзү тамада да. Анан бир тойго, тойду алып баратам дейт, бир Кировканын центринен той алып баратсам, ошол тойго конок болуп келип калды дейт, келинчегим ошол туугандары мененчи. Анан как раз жана сенин ырыңда минус бар болчу дейт. Биринчи антракт бүттү дейт, экинчи антракт болуп, 3-үчү бөлүк башталды деди. Ошондо урматтуу коноктор, араңарда менин Жубайым отурат, экөөбүз таарынышып жүрөбүз. Ушул Жубайым үчүн ушул Жубайма деген чыгарманы аткарып берейин деп минусун коюп анан ырдап бердим дейт. Элдер туруп алып кол чабып, кечирбесе болбойт деп элдер ызычуу болуп кетти дейт. Анан ошо менен тойду улантып атам дейт. Бир маалда келди дейт. Биринчи антракт бүткөндөн экен дейт. Анан экинчи антракт болгондо келди дейт, жаныма аялым келип. Кыскасы той бүткөндөн кийин чогуу кетебиз. Болду, мен кечирдим дейт. Анан той бүттү дейт, той бүткөндөн кийин машинага отурдук дейт. Кайната, кайненеме өзү чалды дейт. Мен болду, кеттим, жараштым деп алып кетип калдым дейт. Ушул сыяктуу немелер көп негизи. Керемет. Ушундай болуп турат. Негизинен үй бүлөлүк жашоо бул чоң бир очокто эми кайнап атканчы. Анан ушундан улам кошумчалай суроо берип калайын.
негизинен көбүнчө учурда бул азыркы жаштарыбыз үй бүлө кургандан коркуп калышты да. Анткени ажырашуу бүгүнкү күндө абдан бир көп. Анан негизи сиз ошол жаштарга кандай бир насаат, бир кеңеш айтат элеңиз? Чындыгында оор болуп кетти. Эми үй бүлө куруу оор деле нерсе эмес өзү. Үй бүлө куруу Бирок татаалдаштырып атат. Татаалдаштырып жиберишти. Бул ар ким өзү эле татаалдаштырып жиберет. Мисалы, бул менимче биринчи соц тармактар. Азыр блогерлер, ырчылар, блогер болом деп жүргөндөр мисалы. Мейли блогерлер, ырчылар, булардын акчасы бар. Күндө гүл алат, күндө белек алат, ошону бөлүшөт. Күндө жаңы кийим алат, ошону бөлүшөт. Бирок кээ бир блогер болом деген кыздар бар мисалы. Керек болсо гүлдүчү арендага алып туруп, сүрөткө түшүп мен бүгүн белек алдым деп туруп, дагы ушу эме жайылтат да. Мен жигитимен белек алдым, же күйөөмөн белек алдым. Бүт жасалма жашоо болуп кетти дагы. Жаштардын баардыгы идеалдуу жашоо издеп калды ошондой. Күндө роза гүл алыш керек. Күндө ресторандан тамактаныш керек. Момундай бир шикарный машинада жүрүш керек. Момундай классика же болбосо ушундай не деп коет, не ремонт деп коет. Евро ремонт эмес, жок, евро ремонт деген азыр эми бардым да эле бар. Жанагындай дизайнерский хай-тек ошондой бир немеде жашаш керек деген нерсе стандарт кирип калды да жаштарда. Анан азыр балдардан сурайм да, эмне үйлөнбөйсүң? Кыз жок дейт. Аны кандай кыз жок десең, ошо кыздардын талаптары ушундай дейт да. Бул бир. Экинчиден, адамдардын арасында көрө албастык көбөйүп кетти дагы. Көрө албастыктын аркасынан сыйкыр көбөйүп кетти. Буну мен 100% мындай ишенимдүү айта алам. Бүгүнкү күндө ажырашып аткандардын көпчүлүгүнүн себеби сыйкырда болушу мүмкүн. Көрө албастыктан могу сыйкырчылардын кылып аткандын айынан ушундай көрө албастык эме ажырашууларда болуп атат да. Мына мисалдар көп. Ошон үчүн мен айтар элем, баары бир келип эле динге кириш керек да. Баары бир келип эле динге такалыш керек. Сурооңду динден табасың. Жашоо барган сайын татаал болуп баратабы? Кайра эле динден табасың. Динге келсең ошол баардыгына жооп бар. Бүгүнкү бар нерсеңе канаат кыл. Көрө албастык кылба. Аялыңа рахмат айт, күйөөңө ыраазы бол. Баардыгы ошо динде да. Ошондо гана менимче кайра эле. Бүгүнкү күндө тилекке каршы ошол диндарбыз деп жүргөндөрдүн арасында дагы мындай не деп коет? Эркелеп кетишти да баардыгычы. Менимче бул ушундай бир акыр замандын белгилери окшойт деп коем. Ушуга мен да бир көптөн бери ойлонуп жүрөм да, ушуга биз иштеш керек азыр коомго. Мындай үй бүлө институту бекем болуш үчүн бир кандайдыр бир проектлерди иштеш керек. Менде бир проект бар. Будан тышкары сүйлөшсөк болот, аны дагы ошондой проектлерди иштеш керекпи деп ойлойм да. Үй бүлөгө даярдаш керек кадимкидей жаштарды, эркектерди, кыздарды. Малайзияда мисалы үчүн бар го. Үй бүлө институту, окуу борборлорбу, кандай бир өзүнүн бир немелери бар экен. Ошол жерден өтмөйүнчө кызды албайт экен, балага тийбейт экен да. Ошол сыяктуу биз да иштеш керек. Сиз баа соц тармактардан да көп көрүп каласыз, жанагындай балдарыңыз менен ойноп, ушундай бир кеп кеңештерди айтып калган көп көрүп каласыз сиздин баракчаңызданчы. Анан бактылуу үй бүлө болуш үчүн ким биринчи кадам ташташ керек? Же эки тараптан бирдей кадам ташташ керекпи? Эки кадам тең эле кадам ташташ керек. Бул ар бир аял да, эркек да өзүнүн ордун билиш керек деп ойлойм. Аял киши дагы өзүнүн ордун билиш керек, күйөөсүнө баш ийиш керек. Күйөөсүнө баш ийбесе, күйөөсү биринчи бактылуу болбойт, күйөөсү бактылуу болбосо аял каяктан бактылуу болот. Аял да бактылуу болбойт да. Эркек да өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек. Ошол үй бүлөнүн жоопкерчилиги баардык эркектин мойнунда. Ошондо гана эки адам бири-бири менен эриш аркак гармонияда болсо, анан балдар бактылуу болот экен да. Мен кече орусча бир фраза окуп калдым өткөндө интернеттен. Кайсыл үй бүлөдө эркектин өкүмү жүрсө дейт, аял ошол үй бүлөдөн тынчтык тапса дейт, аял. Анда ал үй бүлөдө балдар бейиш табат дейт да. Абдан жакшы экен. Мына ушул нерсени бул мусулмандардын фразасы эмес, бул орустарды мен орусча окудум да. То есть кайсы үй бүлөдө эркектин өкүмү жүрүп турса, аял башкарбаган үй бүлөдө ошондой аял тынчтык тапса дейт. Эркектер мен өкүмдармын, мен деген эмин деп туруп эле зулумдук кылбаш керек аялына. Ооба.
ал дагы ошол ээси экенин билип туруп эле ошол учурда аялына жылуу жумшак мамиле кылыш керек да. Ошондо аял тынчтык табат да. Мына ушул эки нерсе болгондо анан балдар бейиш табат дейт да ал үйдөчү. А бул эки нерсе болбосо балдар дагы жана психологический тарбиясы начар болуп калган ошондон экен да. Негизи эки тарап урушуп кеткенде биринчи ким иниси кадам ташташ керек деп ойлойсуз? Эми менимче мен башында мен дагы гордый болчумун да. Жашыраак кезде анан азыр теңелбейм да. Кой деп коесуң да. Барган сайын акыл кирип калат окшойт. Азыр мынтип ойлоном да, койчу ушу болбогон нерсеге күлөм кээдечи. Тарым калса кой болду. Ушунака эми кечирип коелу депчи. Эркек эле таштап койгону жакшы, аял киши баары назик анан эмоциялуу болот да. Ошол эркек баары таштап кое берген жакшы. Баары эркек акылы менен калчайт да ар бир нерсеничи. Урушуп атканда да акылга салат да алчы. Эмоциясынан мурун дагы ошол акылы менен эркек бир мамиле кылат экен. Аял киши баягы урушкан кезде ада акыл иштебей калат го. Көпчүлүк учурда азыр Турдак мырза ата эне балдардан узактап бараткандай бир мындай көрүнүштөр бар да. Баягы ар ким өзү менен эле болупчу. Анан кээде баягы коомдук жайларга барып калганда ушу балдары жанагындай коляскаларда же болбосо балдар ойноп атат, жолдош биякта телефон кармап, жубайы биякта телефон кармап, же болбосо кичинекей балдарына телефон кармап, баары тең ошо телефондо отурушат, бирок коомдук жайда отурушат, же болбосо жана тамактануучу жайларда, кафе, ресторандарда дейбиз да. Ошондой отуруп болуп калышты да мындай. Үй бүлөдөгү ажырым кадимкидей бир пайда болгондой бир сүрөт болуп атат да. Анан ошол нерсени кантип бир жоготсо болот, же ошондон кантип бир арылса болот дейсиз? Негизи ошо үй бүлөдө гармония болуш үчүн чындап эле биринчи баарлашуу экен да. Баарлашуу. Ынтымактуу үй бүлө болуш үчүн баарлашыш керек экен. Жок дегенде чай үстүндө, жок дегенде бир күндө бир 10-15 20 мүнөт болсо да жетиштүү да. Кечинде мисалы балдар менен сүйлөшүп, мен эми гана аракет кылып келатам деп айтсам болот. Мен деле мурун баарлашчу эмес экем. Кээде китеп окуп берем балдарга, кээде да, көбүнчө келинчегим кылат бул ишти. Кечинде күндө балдарыма китеп окуп берип, ошондо балдарда суроо пайда болуп, энеге суроо берип, анан эне жооп берип, же болбосо атага суроо берип, анан ата жооп берип, ошондо баарлашуу пайда болот экен да. Чындап эле баарлашуунун жоктугу бул мамилени узак кылат экен да. Ошон үчүн бул баарлашуу тарбияда да, ортодо мамилелерди, аралыкты жакындатууда дагы эң маанилүү ролду ойнойт экен да. Азыр телефондо эле баары телефонду берип койбосо оңой да. Баарлашпайбыз, тажап кетебизби? Бир-эки айтып эле, мындай кылба, тигиндей кылба деп жатап кетебизби айтор телефон берип эме. Же болбосо мисалы менде деле бир балам дайыма жанымда эшип жүрөт да. Кээде мен деле чарчайм. Берде переговор болуп атса, күчтүү бирөөлөр менен бир маанилүү бала дайыма сурай берет да. Бир суроосун 10 жолу кайталай берет. Ошол моментте мен дагы бир телефон берип койгон учурлар болот. Менимче ошону эми кээде көпчүлүк учурда ата эне жөн эле бош отурса деле берип коюп атпайбы? Анан мен деле келинчегиме айтам, ушу телефонду көп бербейли балдарга. Андан көрө ушу эшикке көчөгө чыгып чаң болуп ойноп келген жакшыраак да. Ошо баарлашуунун жоктугу, адамдар менен мамиленин жоктугу бул барып мен ойлойм ушу 21 кылымдын аягында адамдар бири бири менен сүйлөшпөй да калат болуш керек деп ойлоп кетем да. Ошон үчүн баарлашуу өтө маанилүү нерсе. Мынакей ушул мени түшүн мени деген бир маданий иш-чара кылып аткан экенсиз да 29 майдачы. Ошону коюудагы негизги максат? Ошонун максаты ушул азыркы биз айтып аткан нерсе да. Көйгөй. Азыр мисалы аялын күйөөсү түшүнбөйт, күйөөсүн аялы түшүнбөйт. Экөө тең урушуп атканда мени түшүнбөйсүң дейт да. Ушу баарлашуу жок да. Ошон үчүн багы түшүн мени дегендей ат коюлган экен. Түшүн мени деп койдук да, элдер чындап эле түшүнбөй атат, эмне болуп атат депчи. Эми түшүнө башташты го рекламалар кетип. Анан балдар менен дагы ата эне тил табыша албайт. Ата энени да бала түшүнө албайт. Ушунун проблема бар да азыр. Чоң проблема бар. Буну азыртан дарылабасак, бул барып чоң проблемага айланат да. Ата энени мисалы ата эне балдарга мээрим көрсөтпөсө, эртең балдардын дагы ата энеге мээрими болбойт экен. Өзү ушундай экен да. Ата эне канчалык баланы кучактап өпкөн сайын
мээрим берет да. ооба. Ошол нерсе баладан кайтат экен кийин. Бул орнойт экен. Баланын жүрөгүнө мээрим орнойт экен дагы ошол кийин кайра. Мисалы биз көбүнчө биз эмнеге ата энелерибизге эркелей албайбыз? Биздин учурдагылар. Себеби биздин учурдагылар ата энелер мындай кичине оорураак тарбиялаган. Кучактаган эмес, өпкөн эмес. Эмнеге? Ата энесин көзүнчө өпкөн эмес да. Бирок ата энеси жокто өп, кучактап, эркелетип кое берсе жакшы болмок го. Бирок ошол себептен эркелейин дейсиң, эркелей албайсың да. Кучактайын дейсиң, мындай батын албайсың да. Ошол эмнеден ошол убагында ата эне баланы жеткиликтүү кучактап, жеткиликтүү чекесинен сылап өп, ошол мээримди берген эмес. Ооба, баккан, кийим кечесин, тамак ашын, ден соолугуна караган, бирок муну мээрим деген нерсе өтө жетишсиз болуп калган. Мен мисалы үчүн атамды мен ойлойм да, атам аябай мени урчу сабачы да, бирок ошол үчүн аябай эркелетчи. Аябай кучактап, жыттап, өп аябай эркелетчи да. Атама эркелей берчим да. Апам мени бир да жолу урган эмес. Бир да жолу мындай катуу урушкан эмес, бирок көп кучактап өпүптүр да эстесемчи. Апама эркелей албайм да. Бирок атама эркелечим да, мен атамды кучактагым келчү. Атам мындай батын эле кучактачым да. Урчу, сабачы, бирок болбой эле кучактап. Көрсөм ушу мээрим деген нерсе өтө нерсе, маанилүү нерсе экен. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам деле хадисинде бар го. Бир чөлдүк бир араби келип, пайгамбар, Аллахтын элчиси, менин 10 балам бар, бирин дагы өпкөн эмесмин дейт го. Ошондо сенин жүрөгүңдөн мээримди алып койсом эмне кылайын дейт го пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз эркелеткен да, балдарын эркелеткен, Хасан Хусейнди канча эркелеткен. Керек болсо намазда минип алса, ошол намазын эртерээк бүтүргөнгө, ошолорду кулатпай, кол менен түртүп койбой, көтөрүп, руку кылып, көтөрүп, жыгылып, пайгамбарыбыз мээрим көрсөткөн экен да. Көрсө биздин динде деле ошол нерсе бар экен. Балдарга мээрим бериш керек, мээрим төгүш керек. Менимче жанагы баланы ата эненин көзүнчө өппөйт деген нерсени билбейм. Мен бир жагынан туура эмес көрүп кетем да эми. Ооба туура, ата эненин көзүнчө аябай жакшы көрүп кетпе, ата энеңден өйдө көрүп кетпе, бирок ата эненин көзүнчө деле аны эркелетип коюу бул жакшы нерсе деп ойлойм да. Аны эч кандай биздин немеге туура келбейт деп эле ойлойм да. Эмнелер күтөт эми биздин 29-дагы иш-чарада? Иш-чара буюрса, иш-чарада ошол буга иш-чарага үй бүлө курам дегендер, үй бүлө кургандар, үй бүлөдө проблемасы барлар келсе, менимче бул аябай пайдалуу болот деп ойлойм. Себеби мурунку бир иш-чарада да ушундай болгон да. Ушуну билгенде мен келиним менен баламды алып келбейт билем деп кеткендер бар да. Ошон үчүн бул иш-чарага дагы үй бүлө, кайсы үй бүлөдө проблема болсо, ушулар сөзсүз келсин деп ойлойм. Анткени эки жакка тең пайдалуу боло турган буюрса, сахналаштырылган, театралаштырылган сценкалар болот, ошондой эле насааттар болот, ырлар болот, нашиттер. Менимче пайдасын берет иншалла. Биздин эми убакыт соңуна чыгып бараткандыгына байланыштуу мынакей жарандарга дагы бир экөөбүз сиздин балким сунушуңуз болобу, балким ушул иш-чараңызга чакырыктар болобу? Эркин микрофон берейин. Рахмат. Биринчиден ушул бүгүнкү подкастка чакырып, бүгүнкү маекке чакырып, бизди конок кылганыңарга ыраазычылык билдиребиз. Бул дагы болсо мен иш-чарамдын алдында элге кайрылуу жасай алдым деп ойлойм. Буюрса бул иш-чарага келсе, мен айткандай эле ар бир үй бүлө үчүн пайдалуу болот. Анан баягы кызыктыруучу кылып дагы бир ушул умрага жолдомо ойнотуп койдук. Ошол көрүүчүлөрдөн эле бирөө умраны утуп алат. Ташкентке жолдомо да бар. Анан майда чүйдө тиричилик техникалык жанагындай немелер бар. Оюн неле техникалар бар. Ошолор ойнотулат. Ошол эми келиңиздер, барыңыздарды күтөбүз. Сиздерге да чоң рахмат. Сизге дагы чоң рахмат. Ушинтип убактыңызды ажыратып биздин куту студиябызга келип, бүгүн эмнегедир мен үчүн дагы көп маалымат ала турган бир маектешүү болду. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей 29 майда буюрса Ак Сарай ресторанында Турдакун Ниязалиев мырзабыздын үй бүлөлүк турмушка байланышкан Түшүн мени деген жакшы бир самалы болот. Андыктан барыңыздар, келиңиздер. Телефондор ошол жарнамаларда жазылган экен. Ал эми сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Жараткан Алла Таала бир кандай бир тилек ниет кылган болсоңуз бардыгына тең жеткирсин.
Алла Ал разы эми болсун. урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн биздин студиябызда конокто Ак Демилге жана Элистан балдар борборунун мурдагы директору, азыркы нашатырларынын аткаруучусу, автору, композитор биздин бир тууганыбыз Турдакун Ниязалиев мурду. Сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат. Кийинки уникалдуу ислам долбоорунан көрүшкөнчө жараткан Алла тааланын амандыгында болуңуздар.